Динде бир кызык нерсе бар, урматтуу бир туугандар. Ушундай мээнет кыласың, аябай көп мээнет кылып, аракет кылсаң борго атың чыкпайт да. Бул дасторконго биз татыктуу болчубуз. Мээнет кылган, алдыга жүргөн бизбиз. А булар жан келип аткан, тиги босогодон иче берсе болот го десе. Даватта динде жаңы келе жаткандарды икром кылып урматтайбыз, а мурдатан бери даватта жүргөндөр биз өзүбүздүкүбүз. Шайтан ушундай учурда келет экен. Сен кор болгонуңда биз жардам бергенбиз. Адамдардын баары кууп чыкканда биз тосуп алганбыз. Биз татыктуубуз десеңер да сөзүңөр чын болот деди. Жабир радиаллаху анху пайгамбар алейхиссалату вассаламдын ансорлорго айткан сөздөрүнөн риваят кылып атат. Ансор сахабалар өтө көп динге мээнет кылган. Өтө көп мээнет кылгандыктан, ушунчалык катуу жардам бергендиктен Аллах Таала ансорлорду Куранда мактаган. Айтат, ансорлор дейт, качан курмалары бишип, курмаларын терген убакытта курмаларыны экиге бөлүп төгөт болчу, үймөк кылып. Бир жагыны көбүрөөк, экинчи жагыны азыраак кылып коет эле. Азыраак жагынын астына эме кошуп коет эле. Курманын шактарынан салып коет эле. Андан кийин дейт экиге бөлүп, бирөөсүн көп кылып, экинчисин аз кылат дагы, астына шактарын коюп, үстүнө төгүп коет экен дагы, аны чоңойтуп коет. Ошентип чоңойтуп коет дагы, ансорлор мухажирлерди чакырып келип айтат эле, кече бир тууган болот койгон да го. Келиңиз, сиз бир жагын алыңыз, мен бир жагын алайын. Эми экөөбүз бир тууганбыз, бөлүшөбүз дейт эле. Анан ошентип мусулмандарга, мухажирлерге баягы таза жагын, көп жагын берет эле. Ушул жагын сиз алыңыз, мен бул жагын алайын. Жарайт деп ал жагыны мусулмандарга берет эле. Өзү аз жагын алат болчу дейт. Неге десе, астына шактарын эле көмүп койгон да. Яни Аллах жолуга бергенде көбүрөөк берсем албай кой болсун деп өзүнүкүнү жасалма түрдө көп кылып көрсөтөт болчу да. Ушинтип Хайбар жеңиши мусулмандарга келгенден кийин Хайбардан мусулмандарга курма жөнөтүп турду. Ошол убакта пайгамбар алейхиссалам ансорго айтты: "Лaqad wafaytum lana billazi kana alaykum." Силер уада кылган нерселерди аткардыңар. Кандай кылыш керек болсо ошону бердиңер. Эгер силер азыр кааласаңар, мен силерге Хайбардын курмаларынан көп кылып берейин. Көп жылдар бою силер берип жүрдүңөр, көп мээнет кылдыңар. Ошолордун акысын кайтарайын эгер кааласаңар дегенде, ансорлор: "Qalу иннаху qad kana laka alayna shurutun." Аллах нечи, сиз билесизби? Сиз биздин үстүбүзгө бир канча шарттарды койгонсуз. А биздин да сизге кое турган шартыбыз бар деп. Сиз айттыңыз го, силер мына иштерди кыласыңар, би анна лакум жанна, силерге жаннат берилет деп. Биз сиз айткан нерселердин бардыгын аткардык, эми сиз айткан убада эле калды деп. Бизге Хайбардын дарагынан, алардын курмасынан эч нерсе кереги жок. Сиз бизден сураган нерселердин баарын аткардык. Малыбызды бердик, убактыбызды бердик, бардык нерсеге, үй бүлөбүзгө эмнени каалаган болсок, ошонун бардыгын сизге кааладык, душмандардан сактадык, жардам бердик, тастыктадык, нусрат кылдык. Эми биз сиз сураганды биз аткардык, эми биз сураганды сиз бересиз дегенде пайгамбар алейхисалам айтты: "Фадакум лакум", ал силерге сөзсүз болот деп айтты да. Динде бир кызык нерсе бар, урматтуу бир туугандар. Ушундай мээнет кыласың, аябай көп мээнет кылып, аракет кылсаң борго атың чыкпайт да. Напсыңа жакпай турган жерлер келет. Мээнет кылып, аябай кыйналып машварага келсең, ушу жакшы кылып кел деп айтпайт да. Мактап койбойт эчкимчи. Башка дүйнөдө мактайт экен да. Кичине бир жерге садака берсеңиз, грамотасын берип, мынандай окол деп интернетке чыгарып, реклама кылып жардам бер дейт. Адам айтат экен да, "О, мына айттылар" депчи. А динде, акыретте бериш үчүн бул дүйнөдө берилбейт экен да. Бул дүйнөдө эч нерсе берилбейт экен. Акыретте бериш үчүн эч нерсе берилбейт. Абу Саид Худри радиаллаху анху айтат, пайгамбар алейхиссалату вассаламга Хунайн сапарында аябай көп курма берилди дейт. Аябай көп олжо берилди, төөлөр, койлор, аябай мусулмандарга көп олжо берип калганда, "Ва qasama lil mutaallifin min Quraysh." Пайгамбардан бүт Курайшке бөлүп бердилер да. "Ва sa'iril arab", башка арабтарга да берди. Бирок "Lam yakun lil ansari minha shay'un qalilun wa la kathirun." Ансорлорго кичине да бербеди, көп дагы бербеди дейт. Ансорлордон башка бардыгына бөлүп берди. Эми инсандын ихласы сынала турган убакыт келди. Эмнеге?
Мeenet kılıp her bir safarlarda Peygamber Aleyhisselam men bolgon, her bir kıyınçılıklarda, her bir жеңилчиликти чогуу өткөргөн адамдар жеңиш келип, ийгилик келип, мал, байлык келген убакытта эч нерсе тийбей калды. Адам кандай нафсы кет, ушул убакта жакпайт экен да, биз мeenet кылсак, ушундай кылсак анан бизге эч нерсе жок калабы депчи. Bir жолу Шейх Ильяз рахматуллахи алейхи ушундай кудамаларды чогултуп, даватка чыгып жүргөн баарын чогултуп чай бериптир да. Аны чай берип, чоң дасторкон салып аябай жакшы кылып жасаптыр. Аны жөнөкөйрөөк бир дасторкон бар экен. Эшиктен кирген жанында жүргөн чоң кудамалары, жанында жүргөндөр ойлойт экен да. Ушу бизге болсо керек депчи. Чоң эми көптөн бери мeenet кылып жүрөбүз, төргө отуруп чай ичебиз. Жаңы келгендер жаңы жактан чай ичет. Адатта ошондой эмеспи, аксакалдар төргө отурат дегендейчи. Анан жаңы келген даватчылар, жаңы даватка чыккандар төрдөгү дасторконго отуруп, силер бул жакка отурула дейт экен да. Анан кыжалат болуп, ушунча мeenet кылсак да кандай болду депчи. Анан кийин барып бирөө сураган экен, "Хазрат, айтпайсызбы? Бул дасторконго биз татыктуу болчубуз. Мeenet кылган, алдыга жүргөн бизбиз. А булар жаңы келип аткан, тиги босогодон иче берсе болот го" десе, "Силер өзүңүздүкүсүңөр" деген экен да. Булар конок бизге депчи. Пайгамбар сам ушул сүннөтү да. Даватта, динде жаңы келе жаткандарды икром кылып урматтайбыз. А мурдатан бери даватта жүргөндөр биз өзүбүздүкүбүз. Эл кеткенден кийин өз калганын кешигинче болобуз го? Ошондой болот. Ансорлор ушундай эле да. Чыныгы диндин нусратчысы ушундай эле. Эч нерсе жок калды дейт. Фаважада хадал хайю минал ансар фи анфусихим. Ансорлордун ичинен бир аз кичине жүрөктөрүнө бир нерсе келип калды. Кичине кыжалат болуп калды. Ошол убакта айттылар да, неге Пайгамбар Алейхиссалам бизге эч нерсе бербейт деген сөз жүрүп калган убакыт арасында. Фамаша Саад ибн Убада. Саад ибн Убада өтө улуу сахабалардан, өтө басираттуу сахаба эле Пайгамбар Алейхиссалам барат. Ey Аллахтын элчиси, мына ансорлордо сөз кетти. Эмне деген сөз кетти? Не болуп атат? Бардыгына берди, биринчи Курайшке берди, өзүнүкүнө. Курайшта барат Пайгамбар Алейхиссалам. Андан кийин башка араптарга берди. Күтүп алган, нусрат кылган, жардам берген, башынан бери бирге болгон бизге бербей койду деп bir söz жүрүп атат дегенде Пайгамбар салам айтты. Фа айна анта мин залика я Саад? Эмне кылып жүрөсүң, анан барып кой деп түшүндүрүп койбойсуңбу өзүңө деп. Өзүбүздүкүсүң деп түшүндүрүп койбойсуңбу деди да. Силер алгачкысыңар, силер бизге ола жаңыларга берилет деп түшүндүрүп койбойсуңбу дегенде айтты. Ма ана илла имрун мин кауми. Мен коомумдун эле бирөөсүмүн, аз барып айтсам дагы мага сөз айтып коет деп. Пайгамбар салам фажма али каумак, анда коомуң чогулт деп бардыгын чогултты да. Ошондо чогулткан убакта Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты: "Ya maşaral ansor, o ansorlar cemaati ne oldu sizlerge?" degende cevap verdi. Fuqaha ansor amma ruasauna ya Rasulullah falam yaqulu shay. Ya Allah'ın elçisi, bizdin algaçtan beri siz menen çoğu жүргөндөр hiç nese degen jok. Amma nasu minna hadithatun asnanuhum. Halim hança munça yaşlarız kiçine turmes söz aytıp koydular. Demek algaç meenet kılıp жүрүp жүрөгүнө ыйман уюп калган, ахлак, акыретте үмүт кылып калган адамдар кылбайт да, көбүнчө жаштар кылып коет. Жаштын баягы шайтаны да жакын болот, каны дагы суюк болот, кызуу болот. Не деп айтты десе, "Ягфируллаху ли расулилlah yu'ti Qurayşan ve yatrukuna." Allah'ın elçisini, Peygamber Aleyhisselam'da Allah keçirsin, Qurayşka beret dagı bizge berбей коет. Ушунчалык мeenet кылып, biz бардыгыны кылган болсок, анан азыр ушул жерге келген убакытта бербей коет деп айтты да. Башынан бери бирге турган биз болсок деди. Ошондо Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты: "Ажибуни, не дейсиңер? Чындап ошондойбу? Мага жооп бергиле. Биздин акыбалыбыз кандай?" дегенде ансорлор айтты: "Ya Rasulullah, ваджаттана фи зуллатин фаахрajna Allahu bi ilan nur." O Allah'ın elçisi, siz kelgende biz zulümat, karangılık, adашууда elek. Allah sizin sebebinizden bizni nurga çıkardı. Ve vajattana ala şafa hufratin minen nar. Dozoktun jeğine düşüp baratkan yerden fa anqadana Allahu bik. Allah sizin sebebinizden bizni kutkardı uşul yerden. Kad radina billahi rabban. Allah'ın Rabbi kendigine ve bil İslami dinen. İslamımızın din ekendigine ve bi Muhammedin nebiyye. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamber ekendigine biz razıyız. Fasna ya Resulullah. Siz kalaganınızdı kılınız. Ma şi'ta fi awsi'il halli. Kanday muamele kılsanız oşanın bardığızga biz razıyız dep aytты da. Emne dedi? Ança mınça yaşlar aytıp aldı elem. Nege bizge berbeyt depçi.
Ошондо пайгамбар алейхисалам силер кандай дейсиңер, биздин акыбалыбыз кандай, не демексиңер өзү, сөзүңөрдү айткылачы дегенде кайрадан жооп берди. Малдын себебинен, анан башчылыктын, бийликтин себебинен. Жалпы дүйнөдө эки нерсе талашаттар. Диндин ичидегилер дагы, сырткарыда дагы. Бийлик талашат же байлык талашат. Уруш баары эки нерсе үчүн болот. Үйдө дагы ушул эки нерсе үчүн болот. Эки балаңыз урушуп атат, компет талаш, кичинекейинен башталат. Шоколад талашкандан баштап урушаттар. Андан кийин курчак талашып же болбосо игрушка талашып урушуп аткан, башка урушпайт. Ыйлап келет, эмнеге? Бербей койду дейт да. Күйөө менен аялдын ортосунда келишпектекчи. Алар да ошол нерсени сөйлөп жатат. Мал талаш мага алып бербедиң, сага алып бербедиң, мен айтканымды кылбадың, сен айтканыңды кылбадың деген маани менен да. Неге мен айтканымды кылбайсың, сен дайым айтканымды кылбайсың. Эки нерсени сөйлөп келет. Ошондо эле болду, кичине байлык көрүнүп калган убакта шайтан сразу көрсөтө койду жаңыраак сахабаларга. Албетте биз сөз тийгизе албайбыз. Ошол убакта бир аз жаңыраак сахабаларга эмне кылды? Шайтан кооз көрсөтө койду. Ошону көргөндөн кийин эмне кылды? Пайгамбар алейхиссалату вассалам ушунчалык ыйлап тосолгон пайгамбар сам эмне кылып атат? Туура эмес кылып атат. Неге бизге бербей атат депчи. Адам ушул эки нерсе менен талашат экен да. Ошол убакта эмне кылыш керек десе, фитнадан, азгырыктан чыгыш үчүн адам эмне кылыш керек экен? Сизди ким туура жолго ушул деңгээлге жеткизди, ошону бир карап коюшуңуз керек экен да. Мени ким хидаятыма себеп болду? Менин ким туура жолго түшүшүмө себеп болду? Ушул деңгээлиме жетишиме ким себеп болду? Ансорлор ушул жерде айтат, биз кедей элек. Алла сизди алып келгенден кийин бай кылып жиберди деп айтат. Мадинадагылар кедей болчу, пайгамбар сам келгенден кийин байып кетти да. Демек, сиздин дүнүйөңүздүн оңолушуна, сиздин диниңиздин оңолушуна бир адамдар себеп болсо, аны не кылыш керек экен? Сыйыны кадырына коюп коюш керек экен. Сахабалар ушинтип жооп берди: Аллахтын элчиси, сиздин себебиңизден биздин байлыгыбыз да оңолду, сиздин себебиңизден биздин динибиз да оңолду. Билгениңизди кылыңыз, сиз айткандай болобуз деди. Пайгамбар алейхисалам айтты: эгер мындан башканы айтсаңар дагы силердики чын болмок деди. Сен качып жүргөнүңдө фаавайнак, биз тосуп алганбыз. Кунта муказзабан, сени жалганга чыгарып жаткан убакта фасаддакнак, биз сени тастыктаганбыз. Ва махзуран фанасарнак, сен кор болгонуңда биз жардам бергенбиз. Адамдардын баары кууп чыкканда биз тосуп алганбыз. Биз татыктуубуз десеңер да сөзүңөр чын болот деди. Чын, хаккат ошондой. Бирок ошону айтпады да сахабаларчы. Ошондо пайгамбар алейхисалам сахабаларга не деген сорлорго? Я машарал ансар, о ансар жамааты, Алла силерге жакшылык кылды, иман берип. Алла силерге жакшы наам берди, ансор деген ат берди. Аллах Таала силерге жакшы мүмкүнчүлүк берди динге мээнет кылганыга. Ошондуктан разы болбойсуңарбы? Адамдар байлык, алтын, күмүш, ат, төө алып кетсин, а силер Алланын элчисин алып кетпейсиңер. Алсын бийлик тандагандар бийликти алсын, байлык тандагандар алсын байлыкты, силер акыретти тандабайсыңарбы деди. Ала тарзауна айязхабан наси биша ва наам вал баир, разы эмессиңерби адамдар төөнү алсын, кой алсын, уй алсын, ва тазхабуна би расулилlah, силер Алланын элчисин алып кетпейсиңерби? Пайгамбар сам ошондо айтты: лаулал хижрату лакунту имраан минал ансар, эгер хижрат болуп мен Меккеден келбегенде бүгүн ансор болмокмун. Лау салакан насу вадиян, эгер адамдар бир коктуга түшүп калса, васалакал ансар вадиян, ансорлор башка коктуга түшө турган болсо, мен ансорлор менен кетмекмин деп айтты. Мен ансорлор менен бирге болмокмун деген ансорлор айтты: Аллахын элчиси, биз ыраазыбыз деди. Ошол үчүн дин мээнети ушундай нерсе экен, адамдын ихласы менен болгондуктан, акыретте Аллах Таала ихласка сооп бергендиктен эмне кылат экен? Мээнетти кылат экен, ала турган мезгилде эч нерсе албайт экен да. Сөз дагы рахмат да болбойт экен, байлык да берилбейт экен, эч кандай бийлик да берилбейт экен да. Ошондо пайгамбар алейхисалам сахабаларга, ансорлорго айтты: сатажидуна афратан шадидатан, жакында силерге караганда башкаларды артык коюп кеткен күн келет. Силер динге мээнет кылгансыңар, эң алдыңкы силерсиңер. Бирок силердин мээнетиңерге карабастан башкалар бийик болуп кетет. Фасбиру, сабыр кылгыла дейт. Бүгүн кандай болсоңор ошондой жүрө бересиңер. Хатта талқаллаха ва расула, Аллах жана Аллахтын элчиге жолукканга чейин. Фа инни алал хауз, мен силерди хауз каусарында күтүп турам деп айтты. Ошончолук кыйынчылыктан кийин эч нерсе жок болот. Башкалар сенден бийик болуп кетет, сенин атың чыкпайт. Сен баягы кылганды бардык кыйынчылыкты кыласың, бирок жакшылыкка келгенде сенин атың чыкпайт да. Не кыласың? Сабыр кыласың.
Мына ушул мухлис адам экен. Ушул сооп ала алат. Мындан башка сооп ала албайт экен да. Неге сен мени неге айтып койбойсуңар? Мен дагы кылганмын го деген болсо сооп кетип калат экен да. Ошол убакта эмне кылса, малга кызыгып кетсе, же бир бийликке кызыгып кете турган болсо, Аллах Таала эмне кылат? Соонан кур кылып коет экен да. Ошо урматтуу бир туугандар, баардыгыбыз бул окуялардан алына турган нерсе сахабалардын ушундай сыфаты бар экен да. Демек, биринчи сахабалар өздөрүнөн башканы артык коюп байлыгын сунуштайт. Келе жатканда кайра олорго берет, өздөрү албайт. Берип туруп өздөрү үчүн эч нерсе күтпөйт. Демек, жакшылыкта адамдарды башкалардын алдына түртөт, кыйынчылык келгенде өзүнүн алдыга түртөт эле. Сахабалардын сыфаты ушул ансорлор. Кандай кыйынчылык болсо, биринчи ансорлор турган. Андан кийин артынан мухажирлер турган. Падышалык келген убакта биринчи Абу Бакр мухажир, Умар, Усман, Али радиаллаху анхум бардыгы мухажир. Сураган жокко биз деле падыша болобуз, биздин жерибиз болсо, биздин айылыбыз болсо, силер тияктан келген болсоңор, жок. Сиздер мени айтканыңыздар сыйлайт. Эмне үчүн? Себеби булар эртең кыяматта падыша болушту каалайт да болду. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, кылып жаткан мээнетибиздин сооуну акыретте алыш үчүн байлыкка, бийликке, сөзүбүздүн өтүп калышка, 5-6 адамга башчы болуп калышка кызыкпашыбыз керек экен.